Кандуу согуш жылдары маркум топчу Батаканов советтик армиянын катардагы жоокери катары мекенине ак кызмат өтөгөндөрдүн бири. 18 жашында ат баштан кам майданга аттанып, адегенде Россиянын Чита облусунда 2 ай даярдыктан өтүп, 518 аткычтар бөлүгүнүн курамында кызмат өтүп, Белоруссияны бошотуу боюнча чабуулга катышкан. 1 жылдан кийин аткычтар дивизиясынын жоокери топчу Батаканов Берлинге чейин жетип, чабуулда душмандын мизин кайтарган. 1945-жылы Берлинди алууга катышып, жеңишти Германияда белгилеген. Берлиндеги болгон салгылашта фашисттердин тобун жок кылган эрдиги жана каармандыгы үчүн Кызыл армиянын жоокери топчу Батаканов 3-чү даражадагы даңк ордени менен сыйланган. Айтчу, мен ушундай даңк медалды мен Берлинден алгам деп. Бирок эмне себептен? Ушул жерде жазылып турган Берлиндин түштүк жагында 28-30 апрелде проявил мужество, отвагу. В этих боях из личного оружия убил 26 немецких солдат и офицеров, взял в плен 33 человека дегенде биз чын айтканда уккан эмеспиз. Мындан 3 жыл мурда жеңиштин 75 жылдыгында Батакановдордун үй бүлөсү кызыктуу архивдик табылгага ээ болушкан. Россиянын коргоо министрлиги убагында сыр катары жарыялаган. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары алардын өмүр таржымалы көрсөткөн эрдиктери тууралуу баяндаган документтерди Память народа интернет порталына жарыялады. Ал жерден Гүлнара Батаканова да атасына таандык материалдарды кездештирген. Берлиндеги салгылашка катышкан эрдиги үчүн 19 жаштагы топчу Батакановду даңк ордени менен сыйлоо боюнча документтин түп нускасын тапкан. Кызыктуу документтер табылды. Мисалы, ошол 30 апрелде Рейхстагтын үстүнө кызыл аскерлер, баягы Советтик Союздун кызыл туусун орнотушканда, ошол убакта менин атам 28-30 апрелде Берлинде болгон экен, Берлиндин түштүк жагында. Ошону деле биз билген эмеспиз, ошол архив аркылуу биз көрүп, окуп абдан кубандык да. Ушул жерде архивдеги данныйларда ушундай жазылган. Ардагер согуш аяктагандан кийин да советтик армиянын катарында дагы 5 жыл кызмат өтөп, мекенине 1950-жылы кайтып келген. Согуштан келгенден кийин топчу Батаканов үй бүлө куруп, Нарын шаарында көп жылдар бою бир катар жетекчилик жооптуу кызматтарды аркалаган. Бир нече жолу Нарын шаардык жана облустук кеңешке депутат болуп шайланган. Ат башы кесин курууга зор салым кошкон инсан. Советтик Кыргызстан гезитинин штаттан тышкаркы кабарчысы да болуп эмгектенип, согуш тууралуу бир катар макалалары жарыяланган. Топчу Батаканов 1994-жылы каза болгон. Нарын шаарынын 50-жылдан кийинки түзүлүшүнө абдан чоң салым кошкон. Бул абдан эмгекчил адам болгон. Ушул абдан жоопкерчиликтүү адам болгон. Ошол эмгекчилдиги, жоопкерчилдиги ушу балдарына өткөн деп деле айткым келет да. Абдан чынчыл адам болгон, абдан адилеттүү адам болгон. Биз эч качан ушу тарыхый окуяларды, өзүбүздүн тарыхыбызды, ата-бабаларыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн топчу Батаканов бир канча медальдар менен сыйланган. Алардын арасында эң жогорку наамы 3-чү даражадагы даңк ордени. Быйыл улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жеңиштин 78-чи жазын майрамдап жатат. Жыл өткөн сайын ардагерлердин аягы суюлуп барат. Келечек муун азаптуу күндөргө, жоготууларга карабай фашисттик баскынчылар менен салгылашкан ардагерлерибиз азыркы бейпил турмушту тартуулаганын эч качан унутпайт. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.